Сокулук районунун Ак Ордо конушунун тургундары үлүш жерлеринин документтерин мамлекетке өткөрүп бере баштады. Жашыл китебин алып келгендерди президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кабыл алып, биринчилерден болуп үлгү болчу иш баштагандарга ыраазычылык билдирди. Бул жерде спорный моменттер жокпу? Кымбат Өмүралиева 2 гектар 46 соток, Айтбек Жолдошов 5 гектар жеринин документин тапшырды. Эми мунун негизинде 360 жарандын турак жайына кызыл китептер берилет. 2 гектар 46 сотикти 2013-жылы алганбыз. Ошондон бери 13-төн баштап 4 сотиктен бөлүп элге сатылган жерибиз. Анан алар ошончо 10 жылдан бери китеби жок, келишим түрдө эле жашап атышкан. Эми ошо элдерибиз да колдоруна кызыл китеп алсын деп өз ыктыярым менен өткөзүп бердим. 5 гектардын кызыл китебин, общий китепти алып келип тапшырып атабыз. Ошо өз ыктыярыбыз менен алып келип тапшырып атабыз. Элдер кызыл китеп алсын. Үлүш жерлер, ал жерлер убагында сатылып акчаларын алышты. Эми элди убара кылбай эмелерин китептерин алып келип берип койсо, бияк жакка документтерге бүтүшүнө да оңойраак, жеңилирээк болуп жатпайбы? Дагы 10 гектар жердин ээси ыктыярдуу түрдө документтин өткөрүү алдында. Ошондо бүгүнкү күнгө карата жалпы 17,5 гектар жер мамлекетке алынды. Айылдык кеңештин депутаттары жана конуштун контур башчылары үлүш жер ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, документтерди жапырт тапшырууга чакырууда. Муну менен жер мунапысынын жүрүшүн тездетүүгө жол ачылат. Госрегистрдин каттоосунда 2 казайым болуп катталат экен да, өзүм моюнда 2 кишинин каттоосунда экен. Ошондуктан эми биз юридикалык күчүнө ээ толук кандуу өзүбүзгө каттоодо турган китеп алалы деп ошонун аракети менен жер ээлеринин, үлүш ээлеринин жардам сурап, ошолор катталган көк китептерин өткөрүүнү биз аракетин көрүп атабыз. Биз себеп дегенде биз дегенибиз ошол кишилерди биз тааныгандыктан, жакындан тааныгандыктан ошолорго кайрылып, жакшы сөздөр менен келип, өзүлөрүнүн чын жүрөгүнөн өткөрүп берип атат. Өз ыктыярыңыздар менен китептериңизди керип, мамлекеттик Сокулук району мамлекеттик кадастрына келип, китептериңиздерди тапшырып берүүңүздөрдү суранат элек. Анткени элдер толук укукка ээ болуш керек. Президентибиздин тапшырмасы аткарылыш керек. Ошондой эле камакка алынган жер тилкелери да чыгарылса, дагы бир топ жарандын маселеси чечилмек. Учурда Ак Ордо конушунда 107 гектар жер камакта. Ал эми конушта жалпы 15 миңге жакын турак жай мыйзамдаштырылышы керек. Азыркы тапта 2000 гана кызыл китеп берилди. 10 күн ичинде дагы 400дөн ашык жаранга жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акттар тапшырылганы турат. Көчө башчылар квартальный деп коебуз. Квартальныйлардын жардамы менен канча кишилер менин кабыл алуумда болуп жатат. Бир келгенде мен калп айтпайлы, 30-тан 40-тан киши келгендер бар, 50-дөн киши келгендер бар. Келип, ошо түшүндүрмө иштери алып барылып атат. Ошо жерлерине чыгып дагы мынакей квартальныйлар суранат, келип коюңуздар. Ошо жердеги архитектура, ошо жердеги биздин комиссиянын төрагасы, мисалы биздин кадастрына жетекчиликте барып, элге туура маалымат берип, ушундай түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми облус боюнча 38.364 жаран арыз менен кайрылса, мунун 11 миңге жакынына кызыл китептер берилген. Облус башчысы президенттин тапшырмасын өз убагында аткаруу аракеттери көрүлүп жатканын белгиледи. Арестте 500 гектардан ашык жер бар болчу. Облус боюнча. Эң көп Сокулук районунда болчу. Бүгүнкү күнү 328 гектар жерди аресттен чыгардык. Ушул камакта жаткан сот органдары менен, тергөө органдары менен ушул камакка салынган жерлерден 328 гектар жерди камактан чыгардык. Бул дагы жакшы жаңылык, то есть элдин көйгөйү чечилет. Анан жана комиссиянын да иш алып барганы абдан оңой болот. Өлкө боюнча Чүй облусунун Сокулук жана Аламүдүн райондорунда кызыл китеп маселеси өтө курч. Колдон колго сатылып, бир эле жер тилкесине 2-3 киши ээлик кылган учурлар, сот тарабынан камакка алынган же кызыл чийинден өтүп курулуш жүргүзгөндөр ишти сооздуктурууда. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү көйгөйдү чечүү чаралары күн сайын жүрүп жатканын, маселе боюнча кайрылгандарды жеке өзү кабыл алаарын билдирди. Нурайым Бейшеналиева, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.